Takdir, tabzir. Iki söz var balдар. Arap dilinde israf, janan takdir degen söz kollanot. Oşol учурда tabzir degen de söz kollanot. Bulardın bardыгы manası karip. Jakın manada kollanot. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala İsra suresinde mıntık aytat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve ati zel kurba hakka vel miskin ve ibnes sebil ve la tubezzir tebzira. İnnel mubezzirine kanu ihvaneşşeyatin ve kâneşşeytan li rabbihi kafura. Ve ati zel kurba hakka. Özünün jakın tuğanlarının akısını bergin. Vel miskin, kedeylerin akısını bergin. Ve ibnes sebil, jolowçu musafirдің акысын берген. Вала тубаззир табзира. Аны пайдасыз эле коротуп жибербегин. Пайдасыз эле аны коротуп жибербегин. Иннал мубаззирин. Албетте пайдасыз аны максатсыз акчаны короткондор кану ихвана шаятин. Алар шайтандын достору. Ва кана шайтан ли раббихи кафура. Шайтан Rabbisine kafir болгон дейт. Демек исраф ва табзир эки сөз колдонот Кур'ан-ы Керимде. İsraf менен табзирди кээ бир уламалар экөөнүн манасы жакын деген. İsraf, tabzir birli manada деген. Экинчи бир жамаат уламалардын экинчи бир жамааты муфассириндер табзир менен исрафтын айырмасы бар дейт. Табзир исрафка караганда дагы чоң күнөө дейт. Табзир исрафка караганда дагы чоң күнөө дейт. Мисалы бир адам жайыз мубах нерсеге иштетти акчасыны. Бирок четтен чыгып кетти. Четтен ашып кетти. Бул исраф болот. Табзир дегени шариятта нажайыз, харам деген жолго иштетет. Шариятта тыюу салган жерге иштеткен болсо, бул не болот? Бул табзир болот. Харам нерсеге иштетти. Мисалы аракка иштетти, алиязубилла. Музыкага иштетти. Ошон бир жаман туура эмес шариятка туура келбеген нерсеге не кылды? Ошол акчасын коротту. Бул табзир болот. Демек, табзир менен исрафтын ортосунда бир аз айырма бар. Табзир дегени бул исрафтан дагы жогору даражадагы чоң күнөө. Ошон үчүн Аллах Субханаху ва Таала иннал мубаззирин кану ихвана шаятин. Мубаззирин акчасыны пайдасыз харам жолго жумшагандар, алар шайтандын достору деди. Шайтандын достору дегени шайтанга Алла Таала акыл нематын берген. Акылдуу махлук алдагын. Акыл нематын берген, бирок ошол акылыны ал туура эмес пайдаланды. Акылыны Аллах Таалага каршы пайдалады. Халактани мин нар ва халактаху мин тин dedi. Акылдын негизинде. Алланын рахматынан мархум не болду? Мардут болду, куулду. Демек, адам баласы шайтан не болду? Ошол акылыны исраф кылды. Алла Таала не кылды? Аны куугунтады, Алланын рахматынан качты. Ошонун негизинде кыяматка чейин эки дүйнө бактысыз болду, мардут болду. Ар дайым Кур'ан окуганда, иш баштаганда ауз биллахи минеш-шайтанир-ражим дейбиз. Ар дайым ага ланат айтылат, каргыш айтылат. Себеби ошол акылыны туура эмес иштетип, акылын исраф кылды. Ошон үчүн акылда да исраф болушу мүмкүн. Акылды деле кээде Алланын өкмүнө каршы колдонсоң, өзүңдү акылдуу сезип, Алладан өзүн жогору коюп койсоң, анда сен акылда исраф кылган болосуң. Иннал мубаззирин кану ихвана шаятин. Мен ичине кирип калабыз. Алла сактасын. Демек ал мубаззириндер туура эмес акчаны короткондор не дейт? Алар шайтандын достору. Ва кана шайтан ли раббихи кафура. Шайтан Rabbisine kafir oldu.